Менин атым Жылдыз Асанахунова. Мен Ысык-Көл областындагы Алмалуу этно деревнясында иштейм. Бирок мен бул жерге көлдүн тескей жээги дестинациясынын атынан келип атам. Биздин бул жерге Лондондо World Travel Market көргөзмөсүнө катышып атканыбызга USAID'дин Bijay программасы колдоо көрсөтүп, биз Bijay'дын аркасы менен келдик ушул жерге. Биздин келген максатыбыз Кыргызстандын туризмин, саякатын жана салттуу маданиятын рекламалоо. Кечээден бери биздин стендибизге абдан көп адамдар келип кызыгып карап атышат. Биз ушул стендке биз эң биринчиден боз үйүбүздү алып келдик. Биздин салттуу маданиятыбыздын символикасы болгон ошондой эле Талгат менен Салия да өзүнүн кыргыз музыкасын тааныштырып атат. Мен болсо кыргыздын кол өнөрчүлүгү шырдак жасаганды көрсөтүп атам. Бизден башка дагы 5-6 туристтик компаниялардан келген. Кыргызстанда ушул 2-3 жылдан бери салттуу маданият боюнча дагы ушу этно маданий программалар өтө туристтерге кызыгуу жаратып атат. Андан сырткары ушул жаратылышыбызга, биздин тоолорубузга, сууларыбызга баарына кызыгышат экен. Биздин Кыргызстан дүйнө жүзүндө ушу саякаттардын ичинен эң кызыктуу өлкө катары абдан бааланууда. Биз биринчи жолу катышкан жерибиз жок. Берлинде дагы өткөн ушундай туристтик көргөзмөгө катышканыбызда 4000 стендтин ичинде эң кооз жасалган 10 стендтин ичинен Кыргызстан 6-орунду алдык да, эң жакшы стендтердин ичинен. Биз ойлоп атабыз, ушул 2-3 күн көргөзмөдө биз Кыргызстандын саякатын абдан жакшы рекламалайбыз. Кыргызстаныбызда тынчтык болуп, өнүгүү болсо, биздин саякаттагы өнүгөт, элибизге жакшы жашоо, жакшы жетишкендик тартуулайт деп ишенебиз.